Күн жыйынтыгын чыгаруу менен 11 каналда мен Айгерим Жаныкул кыскача жаңылыктардын мазмуну менен тааныштырам. Ысык көлдө урушкан 2 айылда абал тынч. Милиция граната жарылган делген маалыматтарды четке какты. Ошол эле маалда Йеменде бир күндүн ичинде болгон жардыруулар 40тан ашык адамдын өмүрүн алды. Кол салууларга Ислам мамлекети тобу моюнга алды. $100,000 пара үчүн айыпталган Арпачиевдин өкүмү угузулду. Эми анын мүлкү мамлекетке чегерилип, иш бөлмөсүнөн табылган $30,000 мамлекетке өткөрүлмө болду. Кененирээк алдагы мүнөттөрдө айтып беребиз. Ысык көлдөгү Кашат айылындагы чыр жерден улам келип чыкканын милициядан билдиришти. Буга чейин бир катар басылмалар көп адам катышкан мушташ болуп, милиция аларды көздөн жаш агызуучу газ жана тарсылдагы бар граната колдонуп тараткандыгы боюнча маалымат жазып чыгышкан. Ички иштер министрлигинин өкүлү Жапырт мушташ жана граната колдонулганын четке какты. Аксакалдардын, аялдар кеңешинин жана айыл өкмөттөрүнүн жүргүзгөн түшүндүрүү иштеринен кийин абал жөнгө салынган. Учурда ал жакта абал тынч экендиги айтылууда. Азыркы учурда Ысык көл областынын аймагында, башкача айтканда ошол Кашат менен Григорьевка айылдарында абал туруктуу, эч кандай бир массалык башаламандыктар орун алган жок. Көчө ошо ар кандай бир маалыматтар болуп кеткен, ошо эки айылдын ортосундагы элдерде ошо массалык уруш талаш болуп кеткен деп. Андай факты болгон эмес. Болгону ошол эки айылдын ортосунда Григорьевка капчыгайында жер талашуу маселеси болгон. Бийлик органдары тарабынан өкүлчүлүктөр келип, ошо жергиликтүү элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, бул Григорьевка капчыгайындагы жерлер бул Токой чарбасына тиешелүү болгондуктан мурдатан бери ошо эки айылдын тургундары иштеп келген, мыйзамсыз болуп келгендигин түшүндүрүштөн ошол жерден тарап тынч боюнча кеткен. Эч кандай массалык уруш талашта болгон эмес. Аларга ошо жерден мыйзам бузуучу фактылар орун алган эмес. Башка кабарлардан $100,000 пара алып жаткан жерден кармалган Кылычбек Арпачиев 14 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан билдиришти. Арпачиевдин ишин караган сот кызмат абалынан пайдалануу беренеси боюнча актап, бирок пара талап кылуу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапкан. Айта кетсек, 2015 жылдын 19 март күнү коррупцияга каршы кызматына жеке ишкер кайрылган болчу. Анда ал башкы прокуратуранын кызматкери кылмыш ишин токтотуу үчүн $200,000 талап кылып жатканын айткан. Бул боюнча иликтөө иштери жүрүп, башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев $100,000 пара алып жаткан жеринен кармалган. Эми дүйнөлүк кабарларга көңүлүңүздөрдү бурам. Йемендин Эль-Мукалла шаарында жардыруудан кеминде 40 жакын адам көз жумду. Reuters агенттигинин маалыматына караганда, жангечти аскерий объектилердин жанында өзүн жардырган. Аталган окуяга Ислам мамлекети тобу жоопкерчиликти алды. Күбөлөрдүн айтымында, кол салуу өлкөнүн 5 аймагында болгон. Бир сутканын ичинде жангечти өткөрмө бекетинин жанына жеткенде бомбаны иштетсе, калган жангечтилер өкмөттүн чалгындоо кызматынын кеңсесинин жанында дагы ондогон адамдын өмүрүн алып кеткен. Эми Борбор Азияга да кайрылсак, Казакстандын Күйдүргү дартынан каза болгон окуядан кийин көзөмөл күчөдү. Премьер-министр Карим Масимов тиешелүү тапшырмаларды айыл чарба министрлигине тапшырды. Эске салсак, Казакстандын Караганды облусунда адамдардын Күйдүргү дартына чалдыкканы катталган. Ал эми Кыргызстанда эпизодикалык абал туруктуу экендиги кабарланат. Казакстанда тутанган Күйдүргүдөн улам кыргыз-казак чек арасында дагы көзөмөл күчөгөн болчу. Быйылкы жылдын 6 айынын аралыгында Кыргызстанда Күйдүргү илдетинен 3 киши чалдыккан. Бул туурасында Саламат сактоо министрлиги билдирет. Буга чейин социалдык тармактарда Казакстандын Караганда облусунда Шет районунда Күйдүргү дартына чалдыккан малдын эти сатылып жатканы жана аны жеген кишилер ооруканага жатып каза болгондугу тууралуу аудио жазуулар тараган болчу. Бирок бул маалымат Кыргызстанга тиешеси жок экендиги айтылган. Ободон алыстабай туруңуз, баяндай элек дагы бул кабарлар калды. Депутаттар референдум тууралуу мыйзамга өзгөртүүнү сунушташууда. Референдум жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынса, жалпы элдик добуш берүү кийинки жылы мүмкүн болушу айтылууда. Брекситтин түшүшү кандай болот? Евро биримдиктен чыккан Англиянын кийинки саясатынын Азияга болгон таасирин биз дагы сереп салып көрдүк. Келе жаткан шейшемби дем алыш Ороз айт 5-июлга белгиленди. Кененирээк алдагы мүнөттөрдө. Жогорку кеңештин профилдик комитети бүгүн референдум тууралуу мыйзамды өзгөртүүнү
сунушташты. Эске салсак, мыйзамга өзгөртүүлөрдү депутаттар Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Текебаев, Тынчтыкбек Шайназаров, Алмамбет Шыкмаматовдор сунуштап жатышат. Референдум жөнүндө мыйзам долбоору жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынса, Кыргызстанда өлүм жазасы киргизилип, президенттик шайлоонун мөөнөтүнөн мурда өткөрүүгө мүмкүн болуп калат. Эске салсак, бул мыйзам өзгөртүү демилгеси 5-чакырылыштагы депутаттар тарабынан дагы көтөрүлгөн, бирок экинчи окууда колдоо тапкан эмес. Мыйзамдын авторлорунун жүйөлөрү жана бул демилгеге каршы тараптардын пикирлери менен кесиптешим Эленора Сагындык кызы тааныштырат. Кезек 11 каналынын серебинде. Алды менен бул мыйзамды өзгөртүүгө кандай муктаждыктары бар экен, анан мыйзам авторлорунун жүйөлөрү кандай, ушулар туурасында айтып берсеңиз. Оба рахмат. Ушул референдум тууралуу мыйзамды демилгелеген топтун мүчөлөрүнүн бири жогорку кеңештеги депутат Алмамбет Шыкмаматовдун айтымы боюнча, бул жердеги негизги максат референдум тууралуу мыйзамды азыркы учурда иштеп жаткан жаңы баш мыйзамга ылайыкташтыруу, шайкеш келтирүү. Болбосо ушул турушунда референдум тууралуу мыйзам азыр учурда иштеп жаткан ушул конституциялык мыйзамдардын ичинен жалгыз гана ушул шайкеш келбей калган мыйзамдардын катарына кирет. Эски конституцияга ылайыктуу элеби, мурдагы эрежелер боюнча Кыргызстанда референдумду өткөрүү укугу 4 субъектиге тийиштүү болчу. Аларды атап өтсөм, бул президент, өкмөт, жогорку кеңеш жана эл. Ал эми жаңы киргизилип жаткан ушул референдум тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен киргизилип жаткан нормаларга ылайык эми референдумду чакыруу укугу жогорку кеңешке жана элге гана берилип калат. Бул жерде айта кетичү нерсе, президенттин кайсы бир жерде ыйгарым укуктары бир аз чектелип жатат деп айтсак болот, бирок ошол эле убакта ал негизги ролду ойноп кала берет. Не дегенде ушул референдумду өткөрүү мыйзамдык жол-жоболор менен бекитилет. Ал эми мыйзамдарга болсо, ошол мыйзамдар күчүнө кириш үчүн президенттин колу талап кылынат. Эгер президент референдумду өткөрүүгө макулдук бербесе жана мыйзамдарга кол койбосо, анда референдумду өткөрүү мүмкүн болбой калат. Бул кийинки жыл өтө турган президенттик шайлоого байланыштуу аракетте, анан жаңы мыйзам кабыл алынары менен биринчи референдум баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу болот деп божомолдогондо пикирлер айтылып жатат да, буга кандай негиздер бар экен? Ооба, бул боюнча ар кандай пикирлер айтылып жатат. Айрым талдоочулар ушул эгерде референдум тууралуу мыйзам кабылданып калса, эмдиги жылдын башында эле өлкөдө мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөрүү боюнча маселе референдумга коюлуп, Кыргызстанда жалпы добуш берүү өтөт деген божомолдорун айтып жатышат. Бирок ошол эле убакта ушундай референдум тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө биз муктажбыз, ал керек деген дагы саясат талдоочулар, серепчилер чыгууда. Алардын ысымдарын атап кетсем, мисалы үчүн Бакыт Бекетаев ушундай пикирди карманат. Анын айтымында ушул башкы мыйзамдын ушу турушунда азыркы эрежелер боюнча Атамбаевден кийинки келе турган президент эбегейсиз чоң күчкө ээ болот жана ал азыркы ушул мыйзамдык чаралар менен диктаторлукка шарт түзүп коет. Бирок ошентсе дагы Кыргызстан далай жолу ушул референдум аркылуу баш мыйзамды өзгөрткөн. 2010 жылга чейин бул байма-бай кайталанып келген жана азыр дагы ушул баш мыйзамды кайра эле ары бери чойгулай берүү, өзгөртүү киргизүү мыйзамдуулукка жатпайт деген ойду кармангандар дагы бар. Мындай пикир менен Азаттыкка саясат талдоочу Эмил Жураев бөлүшкөн. Референдум аркылуу баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен бийлигин бекемдөө практикасы Кыргызстанда 2010 жылга дейре жакшы эле иштеп келе жатат. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрү, ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанда дагы азыр деле бул тажрыйба менен каалагандай колдонулуп келет да. Коңшулаш өлкөлөргө дагы сереп сала кетсеңиз. Ооба, жана мен башта белгилеп өткөндөй, негизи Кыргызстанда 2010 жылга чейин баш мыйзам байма-бай тез-тезден өзгөртүлүп турган жана ал ошондо бийлик башында отурган адамдардын ыйгарым укуктарында иликпей, алардын бийлигин күчтөндүрүү үчүн курал болуп келген. Мисалы үчүн ушул Акаевдин тушундагы эле референдум аркылуу баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү аракеттерин айтып өтсөм, 1994 жылы биринчи ушундай аракет болгон, андан кийин 98 жылы жана жылын белгилеп кетейин, 2003 жылы дагы ушундай референдум өткөн. Баш аягы Аскар Акаевдин тушунда 4 жолу референдум өткөрүлгөн. Ооба, сиз туура белгилегендей, ушул референдум аркылуу өз бийлигин бекемдеп күчтөп алуу көрүнүшү жалаң эле Кыргызстандын мурдагы президенттерине тийиштүү же болбосо мүнөздүү көрүнүш эмес. Бул Борбор Азия өлкөлөрүнүн көпчүлүк лидерлерине, дээрлик бардык лидерлерине деп айтсак болот, мүнөздүү көрүнүш. Эсиңиздерде болсо, ушул жыл эле май айында Тажикстанда Рахмон жалпы элдик добуш берүү өткөрдү. Ал добуш берүүнүн жыйынтыгында президент Эмомали Рахмон эбегейсиз же болбосо чексиз президент болуу укугуна ээ болду.
Ошондой эле көрүнүш Өзбекстанда да орун алган. Өзбекстанда президент Ислам Каримов биринчи жолу 95-жылы референдум аркылуу өзүнүн ыйгарым укуктарын күчтөндүргөн, бекемдеп алган десек болот. Андан кийин дагы бул өлкөдө дагы бир жолу референдум өткөрүлгөн жана жалпы добуш берүү жыйынтыгында президент өзүнүн мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин өзгөртүп алганга жетишкен болчу. Ушундай эле көрүнүш Казакстанга да мүнөздүү. Казак президенти Нурсултан Назарбаев 95-жылы өзүнүн президент болуу ыйгарым укуктарын узартып алган болчу. Ушундай эле жол менен жана мындан тышкары ошол референдумда Казакстандагы мажилис парламенттин дагы ыйгарым укуктары бир аз чектелип калган болчу. Сиздер жогорку кеңештин профилдик комитети бүгүн караган референдум тууралуу, мыйзамга өзгөртүү сунуштары тууралуу маалымат алдыңыз, берип улантабыз. Эми теманы Британияга бурам. Британиянын премьери Дэвид Кэмерон парламентте сүргөн сөзүндө евро биримдиктен чыгуу жөнүндөгү бардык орчундуу чечимдерди жаңы премьер-министр кабыл алышы керек деп билдирди. Кэмерондун өзү референдумда жеңилип калган үчүн октябрга чейин отставкага кетерин буга чейин убада кылган. Эске салсак, өткөн аптада бир эле учурда дүйнөдөгү геосаясий жана экономикалык кырдаалга катуу таасир этип, келечектеги далай өзгөртүүлөргө жол ачкан окуя болуп өттү десек болот. Тактап айтканда, глобалдык шериктештиктин анын эң кубаттуу, анан таасирдүү мүчөсү Британия Евросоюздан чыкмай болду. Албетте, Союздан чыккандан кийин анын келечеги кандай болорун эч ким так айта ала элек, бирок ар кандай божомолдор дагы айтылууда. Бирок бул өзгөрүү Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстанга да кандай таасирин бериши ыктымал? Кесиптешимдин сюжетинен көрсөк. Дэвид Кэмерон бүгүн референдумдун жыйынтыгы тууралуу сүйлөп жатып, Евро биримдикти жана Германиянын канцлери Меркельге анын кабинети Британиянын биримдиктен чыгышын расмий түрдө баштоону каалабай турганын айтты. Ошондой эле Германия, Франция жана Италия дүйшөмбүдө биргелешкен жыйындан кийин билдирүү жасашты. Анда Лондон расмий түрдө биримдиктен чыгуунун укуктук механизмин жүргүзмөйүнчө Евро биримдиктен Британия менен уюмдан чыгуунун шарттары жөнүндө сүйлөшүүлөрдү баштабай турганын жарыя кылышты. Everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. Серепчи Бакыт Бакитаевдин айтымында, Кыргызстан менен Улуу Британиянын ортосунда орчундуу экономикалык маселе деле жок. Мындан улам Британиянын Евро биримдиктен чыкканы Кыргызстанга терс таасир этпейт. Ал эми Европа биримдигинин Россияга карата бекитилген санкциялар тууралуу айтсак, мындай көрүнүш өз кезегинде Кыргызстанга дагы көлөкөсүн тийгизбей койбойт. Себеби Кыргызстан Евразия биримдигине мүчө. Ал эми Улуу Британиянын Евро биримдигинен чыкканына байланыштуу Кыргызстан тарап эки жактуу келишимдерди түзсө да болот. Себеби бул жагдайдын Кыргызстанга түздөн түз тиешеси жок. Жалпы бизге экономикага жана чоң бир таасир эте турган биздин мигранттар деле ал жерде жок. Бар албетте, бирок мындай жалпы биздин экономикага, бюджетке мындай таасир эте тургандай көлөмдө биздин ошол жерден келе аткан акчалар Улуу Британиядан, өкмөтүнөн болобу же биздин мигранттардан болобу бүгүнкү күндө мындай чоң көлөмдө жок десек болот. Серепчи Жумакадыр Акинеев Британиянын биримдиктен чыгуусу Кыргызстанга түздөн түз таасир бере албаганын билдирди. Себеби эки өлкө ортосунда аласа бересилери жок. Абал Кыргызстандан Британияда барып окуп же иштеп жүргөн жарандарыбызга дагы тоскоолдуктарды жаратпайт. Бүгүнкү күнү 6000ге жакын кыргызстандыктар Британияда жүрүшөт. Алар тапкан акчаларын өз мекенине мурункудай эле которуп жүрө беришсе болот. Мен ойлойм, кыргызстандыктар аман эсен өзүбүздүн камыбызды көрүп, экономикабызды көтөрүп, Англия жакта деле анча мынча карап коюп, но негизи өз ишибизди жасай беребиз да. Түздөн түз эч кандай мындай бир Кыргызстанга өзүнүн мындай начар таасир берүүчү эч кандай шек жок да. Ал эми Улуу Британия менен катар эле Шотландия жана дагы бир канча мамлекеттер Евро биримдиктен чыгышары тууралуу дагы уламалар бар. Британиядагы абал тууралуу Серепчи Шайыр Жураев төмөнкүлөргө токтолду. Менимче Улуу Британиянын Евро биримдиктен чыкканы Кыргызстан үчүн өтө эле орчундуу таасир тийгизбеш керек. Биринчиден Улуу Британиянын Кыргызстан менен эки тараптык мамилесинин негизинен эки тараптык чыгында Евросоюзга көп маселелер боюнча Улуу Британия буга чейин деле көп аралашпай эле жүргөн. Алардын өзүнүн элчилиги бар, мисалы виза маселелери Британия Шенгенге карабай биз менен түздөн түз виза берет мисалы. Ошон жактан карасаң, менимче Кыргызстанга өтө орчундуу таасир тийгизбейт. Ким үчүн бул өтө маанилүү? Бул именно Евро биримдиктин башка өлкөлөрдүн граждандарынан, мисалы Польша же Португалиядан Британияга жумуш издеп баргандар ошолорго өтө катуу сокут болду азыр. Кыргызстандыктар өтө сейрек кездешет.
эми жумуш издеп, жумуш визасын алып баргандар. Бизге буга чейин деле Улуу Британия оңойчулук менен бизге жумуш визасын бербейт эле. Азыр эми айтканда айырма деле болбойт экен. Евро биримдиктен чыгуу жөнүндө расмий жарыялоо Лиссабон келишиминин 50-чү беренесине ылайык Британиянын евро биримдик менен ажырашуу процесси башталат дегенди билдирет. Аталган берене боюнча бул процесске 2 жыл мөөнөтү коюлган, керек учурда сүйлөшүүлөрдү узартуу жагы да каралган. Кэмерон анын өкмөтү бардык иштерди колунан келишинче аткара берерин, бирок негизги чечимдер жаңы премьер-министр келгенден кийин гана кабыл алынарын билдирди. Эбеки сиз капиталга ээ Англиянын Евросоюздан чыгуу чечимин профессор, саясаттануучу Жамурбек Бөкөшев менен баарлашкан турабыз. Жамурбек мырза, куш келипсиз биздин студияга. Айтсаңыз, негизи эле сиз ушул кандай төкшүмөлдөп жатасыз? Британиянын евро биримдиктен чыгып кетишин жактаган өнөктүк канчалык ийгиликтүү болду деп эсептейсиз? Себеби дегенде өзүңүз деле уксаңыз керек, жумушсуздук көбөйөт, өсүш басаңдайт, фунттун куну түшөт деген бир катар финанс институттардын эскертүүлөрү болуп жатат да. Албетте, британиялыктар мындайча айтканда теңме-тең болуп добуш беришти. Анан Европа биримдигинен чыгабыз дегендер көбүрөөк болуп кетти. Мунун өзү демек Европа биримдигинде бир чече турган, ошол Европа биримдигине кирген өлкөлөрдү, алардын элдурдун мындай алардын купулуна толбогон маселелер бар экендигин көргөзөт. Демек, албетте азыр Британиянын бул биримдиктен чыгышы Европа биримдик үчүн дагы кандайдыр бир проблемаларды түзөт. Жана Британиянын өзү үчүн дагы экономикалык жактан, финанс жагынан бир топ маселелерди түзүшү мүмкүн. Бирок кеп бул эми тарыхый факт болуп калды. Европа биримдигинин өзүндөгү бул бир чоң бир чек. Анан жалпы эле дүйнөлүк саясаттагы кандайдыр бир өзгөчө чекит. Демек, Европа биримдигинин жетекчилиги эми бул биримдиктин иштөө принциптерин, алардын негизги жол-жоболорун кайрадан карап чыгыш керек. Британиянын артынан башка өлкөлөрдө дагы ушундай багыттагы, ушундай маанайдагы эл бар. Аларга мындан нары алардын артынан кетип калбаш үчүн кайсы бир принциптерди кайрадан карап, кайрадан реформа жасаш керек деп ойлойм. Жамурбек мырза, азыр бир катар дүйнөлүк лидерлер Брексит глобалдык экономика үчүн белгисиздикти күчөтүп жатат деп айтып жатышат. Чынында эле эл аралык экономикалык базарга, анын ичиндеги ошол эле Кыргызстанды да камтыган Борбор Азия кандайча таасирин бериши мүмкүн? Эми азыр биз айтып жүрөбүз, жер жүздөшкөн глобализация болгон дүйнөдө жашап атабыз деп. Демек, сөзсүз Кыргызстандын дагы, Борбор Азиянын дагы кайсы бир жагынан экономикалык, социалдык, саясий маселелерине бул окуя таасир берет. Эми анын арты кандай болот, мындай так айтыш кыйын. Бирок өзү Европа биримдиги дүйнөлүк саясатта мындай чоң күч, чоң оюнчу. Демек, мындан аркы айталы Кыргызстандын Европа Союзу менен кандайдыр бир кызматташуусунда Кыргызстан Британиянын чыгып кеткендигин эске алып, ошого жараша мамиле жасаш керек. Башкача айтканда, эгерде ал маселелер Британияга тиешелүү болсо, аны эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде, башка бир эл аралык документтердин негизинде чечишке туура келет. Бул экономикага дагы, билим берүү жаатында, маданият жаатында башка көп маселелерге тиешеси болушу мүмкүн. Бирок түздөн түз кандайдыр бир биздин акыбалды бул олуттуу өзгөртүп жибере албайт. Демек, биз келечектеги тышкы саясатыбызда бул окуя менен, бул факт менен эсептешкенге аргасызбыз. Британиянын евро биримдиктен чыгышы Кыргызстанга, анан ал жактагы иштеп окуп жаткан кыргыз жарандарына кандай түйшүктөрдү алып келиши мүмкүн? Себеби дегенде, ал жака Британияга барып турган көп эле кыргызстандыктар бар, ал жакта жашап жаткан кыргыздар деле көп. Британиялыктарды нааразы кылган маселелердин бири албетте бул ошол мигранттарга байланыштуу маселелер болду, проблемалар. Демек, алар эми бөлүнүп кеткенден кийин тыштан келген миграцияга, мигранттарга кандайдыр бир бөгөт коюп, бул маселелерди чечүүдө өзүнчө бир тартип, эрежелерди кабыл алат. Бул албетте
кыргызстандыктарга дагы кайсы бир деңгээлде таасир бериши мүмкүн. Бирок мунун оң жагы да бар. Себеби ошонун аркасында Европалык Союздагы миграция саясатында кайсы бир чараларды көрөт. Демек, бул чаралар ошол маселени, себеби азыр миграция маселеси Европа үчүн чоң маселе болуп атат. Демек, башка өлкөлөр дагы муну эске алыш керек жана ошого жараша саясат жүргүзүш керек болот. Дагы бир суроону бере кетейин. Мына Шотландия, ошол эле Түндүк Ирландия өзүнчө болобуз деген кабылбаарын билдиришти. Бирок суверендүү болобуз деген башка мамлекеттер дагы бар эмеспи? Аларды эске алганда ошол улут болуп туруп, анан улуттук мамлекеттүүлүгү жок ондогон ири ошол эле аз санды этностор шыктанып, анан ошол эле журт талашып, эркиндик талашуу, өңдүү маселелер күч албайбы ушул окуядан кийин? Албетте, бул чоң саясий окуя, бул жалпы дүйнөдөгү эл аралык абалга таасир берүүчү окуя. Бирок мындан нары жанагыдай бир чыр-чатактар чыгып, кайрадан территорияны, аймакты кайрадан бөлүштүрүү маселелерине мен ойлойм адамзат буга жол бербейт. Себеби Европалык Союздун түзүлүшүнүн өзү экинчи дүйнөлүк согуштан кийин ошол мындан нары согуш болбосун, мындан нары Европа тынчтыкта жашасын деген максат менен ошого жараша механизмдерди түзүп пайда болгон бул союз. Демек, албетте Шотландия чыгышы мүмкүн, башка маселелер болушу мүмкүн. Бирок менимче ушуга мындай бөгөт кое турган чечимдер кабыл алынат деген ойдомун. Себеби бүгүн адамзаттын акыбалы ошондой. Мындай согушта колдонуучу күчтөр, башка бир ситуациялар, эгерде бир аз эле бирөө ушул чырды баштаса, анда жалпы адамзат мындай дүйнөлүк оттун ичинде калышы мүмкүн. Ошондуктан адамзат буга барбайт деген ойдомун. Ыраазычылык билдирем, Жамбырбек мырза. Британиянын евро биримдиктен чыгышы бул өз кезегинде Азияга кандай таасирин берерин саясатталдоочу профессор Жамбырбек Бөкөшевдүн божомолдорун уктук. Эми алдагы кыргызстандыктар эс ала турган күндөр тууралуу да айта кетейин. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги үстүбүздөгү жылдын 5-июль күнүн майрам күн деп жарыялаганын билдирди. Кыргызстан мусулмандардын диний башкармалык орозо айт 5-июль күнү болоорун аныктады. Ал эми 4-июльдө болсо 29 күнгө созулган орозо аяктап, эртеси айт намазы окулат. Ушундай кабарлар бүгүнкү 11 каналында жаңылыктарды жыйынтыктады. 11 чекит KG сайтынан дагы жаңылыктарды акмалап турууну унутпаңыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Жаныкул. Эртеңки күнгө чейин коштошом сиздер менен.